Мээримдүүлүк. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бейишке мээримдүүлөр гана кирет деп айтканда сахабалар: "О Алланын элчиси, биз баарыбыз мээримдүүбүз" дешти. Анда Алланын элчиси: "Өзүнө эле эмес, башкаларга да мээримдүүлүк кылган киши мээримдүү" деди. Пенденин өзүнө өзү мээримдүүлүк кылуусу, өзүн Алла Тааланын азабынан коргоосу, тыюу салган нерселеринен оолак болуп, буйруктарын аткаруусу, ал үчүн күнөөдөн баш тартып, мурдагы күнөөлөр үчүн тообо келтирип, ибадат кылуу менен гана Алла Тааланын ыраазычылыгын көздөв керек. Башкаларга мээримдүү болуу, ислам дини белгилеген адам укуктарына көңүл буруп, башкаларга зыян бербөө. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мусулман колу жана тили менен башкаларга зыян келтирбеген киши деген. Бухаридеги. Ошондой эле айбандарга да ырайым кылып, аларга көтөрө албай тургандай ашыкча жүк жүктөбөө. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: бир киши сапар тартып баратып, бир кудук тапты. Кудукка түшүп, суу ичип кайра чыкса, сыртта бир ит оозун ачып, акактап, тилин саңаңдатып туруптур. Бул байкуш ит да мендей суусаган экен деп, кайра кудуктун түбүнө түшүп, бут кийимине суу толтуруп, оозуна тиштеп алып кудуктан чыгып итке берди. Натыйжада ал кишинин кылган ишине Алла ыраазы болуп, күнөөлөрүн кечирди. Муну уккан сахабалар Алланын элчисине саллаллаху алейхи вассалам: "О Алланын элчиси, айбанаттарга да ырайым кылганыбыз үчүн сооп табабызбы?" деп сурашты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Бардык тирүү жандыктар себептүү сооп табасыңар" деди. Анас бин Маликтин риваят кылганы боюнча, Умар радиаллаху анху кечкисин кыдырып жүрүп, бир жерде өргүп токтогон кербенди кезиктирди. Кербенчилердин баары уктап атканын көрүп, алардын мал мүлкүн бирөө уурдап кетеби деп чочулай баштады. Ошону менен түн бир окун болгонуна карабай, Абдулла бин Ауфка жетип барды. Абдулла Азирети Умарды көрүп: "О момундардын башчысы, тынчылыкпы? Жети түндө шашмалап келип калганыңа жол болсун" деп сурады. Азирети Умар радиаллаху анху ага: "Шаардын айланасын карап жүрүп, өргүп калган кербенди кезиктирдим. Кокус андагы кербенчилердин баары тең уктап калса, каракчылар, уурулар кол салышы мүмкүн деп ойлойм. Жүр экөөбүз барып күзөттө туралы" деди. Ошентип алар кербендин жанына барып, таң атканча күзөтүштү. Качан жер жарыганда Умар радиаллаху анху: "О жолоочулар, намазга тургула" деп үн салды. Жолоочулар ойгонгондо Азирети Умар радиаллаху анху шаарды көздөй жөнөдү. Сахабалардын жолунда жүрүү биздин милдетибиз. Алла Таала алар бири-бирине аябай мээримдүү деп мактаган. Фатх сүрөсүнүн 29. Алар мусулмандарга жана бардык жандыктарга ырайымдуу. Жада калса мусулман болбогон зиммилерге да ырайымдуу. Зимми деген мусулман өлкөсүндө келишим менен жасаган мусулман эмес жарандар. Айтуулар боюнча, Азирет Умар радиаллаху анху бир күнү картаң зиммидин ар кимдин эшигин каккылап, кайыр сурап жүргөнүн көрөт. Азирет Умар ага боор оруп: "Кечир тууганым, биз сага ынсаптуу мамиле кыла албаппыз. Жаш, күч кубаттуу кезиңде сага салык салып, тапканыңан үлүш алчу элек. Эми мынтип каарыганыңда ушундай оор абалга таштап коюппуз" деди. Анан Байтул Малдан, мамлекеттин казынасынан ал кишиге жардам берилишин буйруду. Азирети Алиден төмөнгүдөй окуя риваят кылынган. Бир күнү эртең менен Умардын радиаллаху анху төө минип алып, Аптах деген жерге жол тартып баратканын көрүп: "О момундардын башчысы, кайда баратасың?" деп сурадым. "Зекетке келген төөлөрдөн бирөө жоголуп кетиптир. Ошону издеп баратам" деди. Анын жообун угуп өзүмчө кызык болдум. "Эй момундардын башчысы, сен өзүңдөн кийин келе турган халифаларды кыйынчылыкка салдың го" дедим. "О Абу Хасан" деди ал ошондо. "Мени айыптаба. Мухаммедти саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар кылып жиберген. Аллага касам ичүү менен айтам. Ефрат Тигр дарыясынын боюнан бир козу жоголсо, кыямат күнү анын эсеби Умардан суралат го деп корком. Анткени мусулмандарды жаман абалга салган жана момундардын жүрөгүнүн үшүн алган бузуку башчыларга баш ийүүгө болбойт." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам
Үмметімдің алдыңқылары көп намаз оқып, ораза қармаған үшін, жүректерінің тазалығы, айкөлдігі жана жалпы мұсылмандарға мейірімдүүлігі үшін бейішке кірет деп айтқан. Ырайымдууларға ырайымдуу Алла ырайым қылады. Жер жүзіндегілерге ырайымдуу мамиле қылсаңар, көктөгү да силерге ырайымдуу мамиле кылат. Абу Дауд. Башкалары ырайымдуу болбогондорго ырайым кылынбайт. Башкаларды кечирбегендер кечирилбейт. Аннас бин Малик радиаллаху анху пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам мындай дегенин риваят кылат. Сенин мойнуңдагы мусулмандардын 4 акысы бар. 1. Жакшыларына жардам бер. 2. Күнөөлөрүнүн кечирилишин тиле. 3. Ооруларын зыярат кыл. 4. Тооба кылгандарды сүй. Айтууларга караганда Азирети Муса жараткандан: "О жараткан экем, кайсы бир себептен улам мени өзгөчө пенде катары кабыл алдың?" деп сурады. Алла Таалага: "Жараткан нерселериме ырайымдуу болгоnuң үчүн" деп жооп берди. Айтууларга караганда Абу Дарда радиаллаху анху балдардын артынан жүрүп, алар кармаган канаттууларды сатып алып учуруп жиберчү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Момундар бири-бирин жакшы көрүп, бири-бирине боорукерлик кылууда, бири-бирине күйүүдө кудун бир дене сыяктуу. Кишинин бир жери ооруса, уйкусу качып, табы көтөрүлүп, бүткүл денеси ооруган жеринин дартына шериктеш болот эмеспи?" Икая. Кайсы бир катуу ачарчылык жүргөн катаал жылы Исраил уулдарынан бир такыба киши жолдо баратып, кум үймөгүн көрөт да ичинен: "Ушул үймөктөр ун болуп, Исраил уулдарынын курсагы тойсочу" деп ойлонот. Ошондо Алла Таала Исраил уулдарынын ошол учурдагы пайгамбарына: "Баланчага, ошол кум үймөктөрү ун болуп, элдин курсагын тойгузсаң, таба турганчалык сооп тактың" деп айтып кой деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам да өз убагында момундун ниети кылган ишинен жакшыраак деп айткан. Икая. Иса алейхиссалам бир күнү иблисти жолуктуруп калат. Анын бир колунда бал, экинчисинде күл бар эле. Иса алейхиссалам андан: "Эй Алланын душманы, бул бал менен күлдү эмне кыласың?" деп сурайт. Иблис ага: "Тилдерин токтото албай, ушактын туу чокусуна жетсин деп балды ушакчылардын оозуна сүртөм. Күлдү болсо башкалар кор кылсын деп жетимдердин жүзүнө себем" деп жооп кайтарды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Жетим таяк жеп ыйлаганда ырайымдуу Алланын аршы титиреп, улуу жараткан: Эй периштелерим, мен атасын топурак астына жашырган наристени ким ыйлатып жатат деп сурайт" деп айткан. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам: "Ким бир жетимди жедирип ичирсе, Алла Таалага бейишти важип кылат" деген. Равдадул Улама аттуу китепте Азирет Ибрахим алейхиссалам тамактанаарда 1-2 чакырым жол басып, чогуу тамактана турган киши издечү деп айтылат. Бир күнү Азирет Алинин радиаллаху анху ыйлап отурганын көрүшүп, андан: "Эмнеге ыйлап жатасың?" деп сурашат. Ал: "7 күндөн бери үйүмө конок келе элек. Алла Тааланын назарынан калдымбы деп коркуп жатам" деп жооп берди. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам: "Алланын ыраазычылыгын гана көздөө менен бир ачка кишинин курсагын тойгузган пендеге бейиш важип болот. Ким ачка кишиге тамак берүүдөн качса, Алла Таала кыямат күнү аны сыйынан куру калтырып, тозокто азаптайт" деген. Бир хадисте көп ибадат кылган саранга караганда жоомарт түркөй Аллага сүйүктүүрөөк деп айтылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: "Кыяматта төмөндөгү 4 киши сураксыз бейишке кирет. 1. Илимине амал кылган алым. 2. Ажылыкка барып келгенден кийин өлгөнгө чейин эч ким менен талашып тартышпаган жана күнөөдөн оолак болгон ажы. 3. Ислам дининин жайылышы үчүн согушкан шейит. 4. Адал жол менен тапкан мүлкүнөн эл көрсүндүгү үчүн эмес, Алла ыраазычылыгы үчүн Алла жолунда садака берген киши. Мына ушул 4 киши кыяматта сен биринчи киресиңби же мен биринчи киремби деп тартышышат." Ибн Аббас радиаллаху анху риваят кылган бир хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Элге пайдасы тийсин деп Алла Таала мал мүлк берген пенделери бар. Эгер бул кишилер элге берүүдөн сараңдык кылса, Алла Таала алардын колундагы ниматты алып башкаларга берет."
Пайғамбарыбыздың саллаллаху алейхи уассалам жомарттық бұтақтары жер жүзіне жайылған, жомарттық бұтақтары жер жүзіне иілген бейіш дарағы. Ким бұл бұтақтардың бірін қармаса, ал ошол кишини бейишке жеткирет деген хадиси бар. Миктам бин Шуайб атасы чоң атасынан мындай риваят калтырган. Мен пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам, о Аллахтын элчиси, мен бейишке киришиме себеп боло турган бир ишти айт деп сурадым. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мага кечиримге себеп болгон иштер төмөнкүлөр: 1. Тамак берүү, 2. Саламдашууну жаюу, 3. Жакшы сөз сүйлөө dedi.